Саламаттыктын чың болушу сергек жашоодо дешет адистер. Сергек жашоо деп биз бир гана диний тарбия менен, спорт менен алектенген гана адамды айтпастан, мисалы, туура жашап, туура тамактанып, убагында уктап, убагында эс алып, эс алуу менен жумушту айкалыштырган инсанды айтышыбыз керек экен. Саламатсыздарбы? Сиздердин саламаттыгыңыздарды ойлогон ден соолук программасы бүгүнкү чыгарылышта. Ардактуу теле көрүүчүлөр, бүгүн биз элет элинин саламаттыгы деген теманын алкагында маектешебиз. Эгерде дал ушул тема боюнча сиздерде кандайдыр бир суроолор болсо, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланыштын телефондор 032 22 код аркылуу 557 32 жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт 0508 87 88 97 номери. Анда студиянын кадырлуу конокторун мен сиздерге тааныштырсам. Буйбатма Кудайбердиева, Мырзайке жалпы дарыгерлер практикалык борборунун директору. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Мирбек Ботоханов, Мырзайке жалпы дарыгерлер практикалык борборунун директорунун орун басары, дарыгер, ортопед, травматолог. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Эң алгач дал ушул сиздер эмгектенген жалпы дарыгерлер практикалык борбору жөнүндө маалымат берсеңиз. Саламатсыздарбы, кыргыз элим, саламатсыздарбы, Ош областынын жашоочулары. Мен эгерде өзүбүздүн Мырзаке жалпы дарыгерлик практикалык борбору жөнүндө айта кете турган болсом, Мырзаке жалпы дарыгерлик практикалык борборунун медицина кызматкерлери 41 000 калкты ушул күндө тейлеп келе жатат. Ал жерде 250 медицина кызматкерлери эмгектенишет, 5 үй бүлөлүк дарыгерлер тобу, 14 ФАПта эмгектенген медицина кызматкерлери калктын ден соолугунун үстүндө иштеп келе жатабыз. Өзүңүздөргө маалым болгондой, март айынын орто ченинен баштап ушул жылдын ушул коронавирус инфекциясы менен Кыргызстан эли дагы күрөшүп келет десем болот да. Ушул учурда элет элинин саламаттыгы кандай деген максатта бүгүнкү эфирде уюштуруп отурабыз. Айтсаңыздар, мына ушул ооруга кабылгандардын саны канча болду, анан кимдер көп кабылды, ушулар боюнча маалымат берсеңиз. Биз ушул коронавирус оорусу катталып баштагандан баштап эле Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан чыгарылган көптөгөн буйруктар жана клиникалык протоколдордун негизинде иш алып барып жатабыз. Ошол буйруктардын бир негизинде бардык жерлерде мобилдик бригадалар түзүлгөн. Ал жерде жетекчиликтин буйругу менен дарыгерлер составында дарыгерлер, медайымдар, лаборанткалар, эпидемиологдор жана машина айдоочулар болуп түзүлгөн. Ошол күндөн баштап ушул бригада абдан эбегейсиз жумуштарды аткарып, элдин арасында ошо ковид оорусу менен күрөшүүдө эбегейсиз жумуштарды аткарды десем жаңылышпаймын. 400 ушул күнгө чейин 453 мобилдик бригаданын жүрүштөрү бизде ушул күнгө катталды. Анын ичинен 12 жолку 12 учурунда стационарга жеткирүүлөр болгон. Андан сырткары дагы көптөгөн жанагы груз 200 деп коебуз. Россия жактан, Оштон, өзгөндөн боло турган өлүм учурларындагы биздин мобилдик бригадалар Оштон алып кетип, жерлерине өзүнүн адресине алып барып, ошол жерде уюштурулган топтор мүрзөгө коюу иштерин дагы жүргүзүп келдик. Андан сырткары, 1-июлдан баштап министрликтин буйругу боюнча перепрофилирование инфекциялык жугуштуу ооруларга дагы ковид ооруларын менен больницадан сырткаркы пневмония деген ооруларды жаткыра баштадык. Ушул күнгө чейин бизде 83 учур катталды. Анын 49-у чыгып кетти. Бирөөсүн Ошко котордук, бирөөсү Өзгөнгө которулду. Өтө кейиништүү дагы маселелер болду. 7 учурда биз өзүбүздүн жарандарыбыздын ден соолугун сактап кала алган жокпуз. Өлүм учуру да катталды. Ушу андан сырткары дагы
күндүзгү бөлүмдөр, стационарлар уюштурулду. Өзүбүздүн Мырзакенин центринде 50 койкалык дневной стационар уюштурулду. Ал уюштурууларды айыл өкмөттүн жардамы менен бардык шарттары түзүлүп берилди. Биздин медицина кызматкерлери 2 бригада болушуп, 1 врач, 1 медсестра, 1 санитарка, андан кийин ар 4 саат, 5 саатта алмаштырылышып, экинчи сменге киришип иштеп атышат азыркы күндө. Жакшы. Бул ооруну эч ким күткөн эмес эле. Жада калса дүйнөнүн мен деген өлкөлөрүнүн дагы айласын кетирди десем болот да. Анын ичинде Кыргызстандагы ушул бул ооруну күткөн эмес, ушул башталганда ушул медициналык жабдыктар жетишпей, айрым бир жетишпестиктер болуп, кыйынчылыктар болду десем болот да, жада калса шаар жеринде да. Бул учурда Элет жеринде кандай эле даяр белиңиздер деген дагы суроо жаралбай калбайт. Биз ушул башка жерлерде, например, Ухан шаарында башталып атканда эле бизге байма-бай министрлик жактан көрсөтмөлөр, буйруктар келе баштаган. Биз ошол күндөн баштап даярдыктарды көрө баштаганбыз. Бизге мына сиз айткандай Элет жерине бир аз кечирээк келди. Ошто, Ноокатта, Жалал Абадта абдан өрчүп турган мезгилдерде биздин район, анын ичинде биздин Мырзаке зонасы боюнча таптаза ковид оорусу катталбастан иштедик. Биз ошол учурларда көптөгөн башка жактардан дагы опыт алып, биз даярдыгыбыз, мен айта алат элем, как жетекчи катары бардык запастарыбыз менен турдук. Ошол эле учурда жанагы сиз средства индивидуальной защиталарыбыз, антисептиктерибиз, маскаларыбыздын түрлөрү бар жогун ушу госзакупка тендер аркылуу коюлуп, сатып алып, бизде даярдыктарыбыз жакшы болду. Чындыгында сиз айткандай, мисалы шаар жеринде, мисалы эл көптүгүдөн улам бул оору бат жайылды дешет. Кээ бирлер болсо ички миграциядан улам, мисалы элдин баары эле агылып, ушул өздөрүнүн жумушу менен шаарга келишет экен, ошондон улам тарады деп айтышат да. Анан коомчулукта мындай суроо пайда болот да, ушул Элет элине жеткирбей койсо болбой беле деген дагы суроолор жаралат да. Ушул боюнча айтып берсеңиз. Эми бул өтө чоң маселе экен. Эл деген эл экен, эч кандай медицина кызматкерлеринин тилин укпастан, биз айтылган талаптарды аткарбастан канча жерлерде тойлор болуп кеткен маселелер болуп атты. Жамандык жакшылыктарга катташып, Россиядан келген, Жалал Абадтан келген, башка жактардан келген тууган уруктар бири-бири менен биздин кыргыз элибиз аябай тууган уруктуу адамдар экен. Биз ушу бири-бирине каттап койдурду билбестен, баягы санитардык нормалардын талабына жооп бербестен ушундай иштер болуп кетти. Но биз мына июльдан башталды десем мен жаңылышпайм. Июльга чейин биз абдан аракет кылып, жакшы кармап турганга аракет кылдык. Ар бир сырттан келгендин аркасынан түшүп, үй бүлөлүк дарыгерлер топтору тарабынан аларды үй камагына алып, үй обсервациясына алып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп турдук. Жакшы, кийинки суроо Мирбек мырза сизге берсем, оорунун алдын алууда кандай иш-аракеттер жасадыңыздар ушул боюнча? Саламатсыздарбы? Бул оорунун алдын алуу боюнча азыр эжеке айтып өткөндөй эле биз эми бизге баягы шаардан келген, мисалы чет өлкөдөн келгендердин бардыгы ушул ооруну алып келүүчү адам катары биз кабыл алдык дагы. Аларды 14 күндүк, мына министрдин буйругу боюнча 14 күндүк үй карантинине алып, ошол жерде биринчи бизге түзүлгөн мобильный группа барып, алардан келген күнү же эртеси күнү барып туруп билгенден кийин андан барып ПЦР алынат, же болбосо экспресс тест алынып, алардын результаты келгичектиги үй караганда туруп, ошолор менен мобильный группа баргандан кийин аларды үй бүлөлүк семейный медицинага өткөзүп берип, алар телефон аркылуу ошону 12-нчи күнгө чейин күнүгө температурасын, акыбалын жөтөл барбы жокпу, дем алуусу кандай, ошолорду телефон аркылуу сурап турулду.
эми алдын алуу негизи ошо менен жүрүп атат да бизде. Жакшы, урматтуу телекөрүүчүлөр, дал мына ушул тема боюнча эл этелдин саламаттыгы жана ошондой эле коронавирус илдети жөнүндө кандайдыр бир суроолор болсо, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланышчу телефондор 032 22 код аркылуу 55732 жана ошондой эле WhatsApp номерибиз дагы иштейт 0508 87 88 97 номери. Маегибизге кайрылып кетсек, негизинен мына ушул оорунун алдын алууда мен билгенден айыл жеринде айылдык ден соолук комитеттерде иштейт да. Ушулардын жүргүзүп жаткан иштери бүгүнкү күндөгү айтып берсеңиз. Менде үй бүлөк дарыгерлер тобунда бир медайым ден соолукту чыңдоо бөлмөсүндө кызмат кылат. Ошол бөлмөдөгү адист зона боюнча 22 айылдык ден соолукту чыңдоо комитеттери менен биргелешип иш алып барышат. Ушул мезгилдерде кандай эле бир жугуштуу оорулардын алдын алуу боюнча, эмчек эмизүү боюнча бардык эле учурларда биздин ушул ден соолукту чыңдоо бөлмөлөрүнүн айылдык ден соолукту чыңдоо адистеринин аткарган жумуштары абдан эбегейси зор деп мен баса белгилеп айта кете алам. Анткени ар бир айылдагы айылдык советтер ошол эл менен биргеликте түшүндүрүү иштерин ошолор баягы айылдагы аттуу баштуу тили өтө турган адистер уюшулган. Алар өзүнүн эли менен тыгыз байланышта иш алып барып түшүндүрүү иштерин кээ бир учурларда медицина кызматкерлеринен дагы жакшы деңгээлде иш алып бара алышат деп мен биз алар менен дагы тыгыз байланышта иш алып барып турабыз. Айта кетишим керек, мына азыркы ковид учурунда только мен алар менен бир жыйындарды кылып, чогулуштарды кылып алар менен түз байланышта иш алып бара алган жокмун. Бирок мобилдик связдар менен, интернет байланыштары менен алардын аткарган жумуштары боюнча мен отчетторун алып туруп аттым. Жакшы, мына ушул аралыктан кеңеш берүү чындыгында пандемия башталгандан бери өзүнүн актуалдуулугу артып, элге жардамы тийди десем да болот да. Мисалы кээ бирлер ушул кантип өзүн байкасак болот, мен ушуга кабылдымбы, кабылбадымбы, кайсыл учурда мен кимге кайрылам деген дагы суроолоруна жооп ала албайт да. Мына ушул аралыктан кеңеш берүү, онлайн аркылуу кеңеш берүүлөрдү уюштурдуңуздарбы эл этел менен биргеликте? Мирбек мырза, балким. Биз буга чейин эле баягы азыркы мына санариптик жылына карата онлайн режиминде кезекке туруу буга чейин эле бизде өздөштүрүлгөн. Биз ошо менен элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, буга чейин ушундай электронный телефон аркылуу чалып, кезек күтпөй келсеңиздер болот деп буга чейин эле кайрылып келгенбиз. Ошонун дагы бир өзгөчөлүгү болду. Азыр 108 деген бизде ыкчам байланыш бар. Ал Өзгөн районунун центриндеги ССМде жайгашкан. Ошол жерден телефон аркылуу байланышканда бекер да ол. Элдерге кайсыл жерде болсо алар бизге телефон чалышып, ушул жаран силерге кайрылып жатат, бизге тезинен мобилдик группаны жөнөткүлө деп алар бизге ыкчам тез аранын ичинде кайрылышат. Биз анан ошол эле мезгилде реакция кылып барып, анын ошол керектүү каражаттар менен камсыз кыла турмусок, мисалы үчүн температурасы түшүп көтөрүлүп кетсе, аларды түшүргөнгө дары-дармектерин берип, болбосо алып келгенге чейин кызмат кылып атабыз да. Жакшы, ушул боюнча балким толуктоо киргизесиз. Мисалы мобилдик топ жана ошондой эле 118 кызматынын аткарып жаткан кызматы, ошол эле учурда 103 кызматы сиздерде кандай иштейт ушул боюнча? Ошо бардык калктан түшкөн чакыруулар 118-чи чакырууга келип түшүп атты. Андан сырткары өзүбүздүн 103кө келип түшөт. Прямой телефондук байланыш менен СЭС санэпид көзөмөлү тарабынан келип атты. Анан мобилдик группалар ошол чакырууларды алып алып, мобильный группа барып, жеринде, үйүндө канча контактные бар, эмне кандай жалоптар болуп жатат, алардын телефон байланыштарынын бар жогун алат.
андан кийин үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна өткөрүп берет. Андан кийинки кароолор үй бүлөлүк дарыгерлер топтору ошол телефондогу WhatsApp номерлер менен жана башка интернет байланыштар менен ошол атайын министрликтен чыккан буйруктардын негизинде күнүгө чек-листтер ал жерде жалоптары жазылган, кандай күнүгө ошол жалоптар боюнча бар жок белги коюп карап турушат. Ошол жалоптардын ичинден эки эле даттануусу положительный болуп чыга турган болсо, ал оорулууну уже транспортировка госпитализацияга алып келип жаткырып, ал жерден анан лечениесин баштап жүргүзүп жатабыз. Анан бүгүнкү күндө чындыгында стационарга жатып дарылангандар бар, мисалы шаар жеринде да. Ал эми ошол эле учурда күндүздүк стационарга барып келип ушул дарылангандар бар. Сиздерде кандай болууда? Сиздер баарын эле ушул стационарда жаткырып дарылап атасыздарбы, же болбосо үйүндө дарылангандар да барбы? Аларды үй бүлөлүк дарыгерлер борбору кандайча кабар алып турат, ушул боюнча айтсаңыз. Мен айтар элем. Үй бүлөлүк дарыгерлер топтору жана айткандай WhatsApp'тар менен байланышка чыгып, алардын акыбалына күнүгө көзөмөл жүргүзүп турат. Эгерде атайын клиникалык протоколдордун негизинде көрсөтүлгөн кайсы учурларда жаткырышыбыз керек, кайсы учурларда үйүндө калтырышыбыз керек. Ошондо ошол протоколдун негизинде жумуш алып барылат. Андан сырткары биз мына 15 июльдан баштап күндүзгү стационарлар уюшурулду. Азыр бар жогу мындай ооруп калган, даттануусу бар адамдарды ошол дневной стационарга жөнөтүлөт. Ал жерден 5 күндүк курсун алабы, 7 күндүк курсун алабы, 10 күндүк курсун алабы, дарыгердин наблюдениесинде болуп, дары-дармектерин алып, анан выздоровление болушуп, анан кетип атышат. И ошол эле учурда дальнейшее наблюдение 14 күнгө, азыр эми 7 күн болуп калды, 7 күнгө наблюдать этилип, ПЦР анализдерин жүргүзүп, алар жакшы болмоюнча биздин медицина кызматкерлеринин көзөмөлүндө турушат. Телегөрүүчүдөн ушул багытта суроо келиптир, саламатсыздарбы? Ушул үйүндө дарылангандар жана ошондой эле күндүзгү стационарга барып дарылангандар, бул башка бирөөгө оорууну жуктуруп коюш кооптуулугу жокпу деген суроону калтырыптыр да. Балким ушул ооруларды эгерде мүмкүнчүлүк болсо дейт, стационарда эле жатып толукса кайтып анан коомчулукка кошсо жакшы эмес беле деген да суроо калтырыптыр. Чындыгында, мисалы шаар жерин эле айта турган болсок, мисалы элдер маршруттук каттамдар, коомдук транспортто барышат, анан кайра кечкече дарыланып, кайра үйүнө кайтышат. Анан үйгө барганда үй бүлөнүн башка мүчөлөрүнө дагы контакт болуп калышы мүмкүн да, ушул жаатта суроо бериптир көрүүчүбүзчү. Жаткыруу же болбосо үйүндө калтыруу боюнча дагы жана мен айтып кеткендей клиникалык протоколдор бар. Эгерде үй бүлө мүчөсүндө кош бойлуу аял боло турган болсо, жүрөгү ооруган, өпкөсү ооруган, кант диабети менен страдать эткен, жана башка дагы өнөкөт оорулары менен ооруган үй бүлө мүчөлөрү боло турган болсо, жана андан сырткары үй бүлөсүндө үй шартында отдельно мындай комната болуп, изолированный бөлүнө турган бөлмөсү болбой турган болсо, биз андай учурларда жаткыруу маселесин карайбыз. Анан үй шарты мүмкүнчүлүгү бар боло турган болсо, биз аларды күнүгө жанагындай онлайн менен, WhatsApp менен наблюдение кылып, үйүндө калтырып, тил каттарды алып, эч жака чыкпоосун айтабыз. Бардык талаптарды түшүндүрөбүз, ал боюнча кол койдуртуп алабыз, анан үйүндө наблюдение кылып атабыз. Эгерде биз ошондой оорулардын бар жогун эле 1-2 симптомдору менен, клиникалары менен жаткырып больницага дарылай бере турган болсок, бизде абдан көп стационардык орундар талап кылынат болчу. Анан жанагы өткөндө абдан көбөйүп кеткен учурларда ошол министрликтин буйругу менен күндүзгү бөлүмдөр ачылып, биздин ишибиз, стационардын иши бир топ жеңилденип, ошол жерлерде дарылап жатабыз азыр. Мирбек мырза, эмне кошумчалай элеңиз? Мына сиз айтып өттүңүзбү, жанагы күндүзгү стационарга барып, коомдук транспортто жүрсө жугуп калабы деген нерселерди, мисалы үчүн, бул 14 күндүн ичинде билинбейт да. 14 күндүн ичинде ошо инкубационный период болуп, ал адам уже ооруп жүрүп, 14-күндөн ары жака уже иммунитет
ответный реакция берип, ошодон кийин анан адамдын организминде ошол симптомдор пайда болуп атат да. Ага чейин ким кандай болуп атат, аны биз айта албайбыз. Ошон үчүн азыр коомдук транспорттордо болобу, башка жерлерде болобу, ар бир адамдан 1,5 метрге чейин аралыкты сактагыла деп бекеринен айтылбай атат. Эч качан маскасыз жүрбөгүлө деген сөздөр, бул дагы ошол эле инкубационный период деген бул билинбеген мезгили. Ал учурда ким кандай ооруп атат, ону биз айта албайбыз да. Ошон үчүн эч качан маскасы жок жүрбөш керек. Эми ал обязательно жугузуп калыш өтө коркунучу көп бирөөлөргөчү. Ошон үчүн өзүңдү өзүң сакта жана бирөөнү дагы кошо сакташ керек да. Жакшы, мына ушул пандемия башталгандан бери ушул ден соолук программасын күн сайын эфирге алып чыгып, ушул оорунун алдын алуу боюнча иш аракеттерди жүргүзүп келебиз да биз дагы. Мына ушул студияга келген ар бир дарыгер ушул оорунун бат жайылуусуна элдин дагы кайдыгер мамиле жасагандыгы деп айтып келишти да. Мисалы, ушул жаатта бүгүнкү күндө дагы атайын ыктыярчы топтор түзүлүп, мисалы, айыл аралап, райондордун борборлорунда, мисалы, маскаңызды кийиңиз, балким жөн эле ушул көчөдө жүрө бербей, жумушуңуз жок болсо үйүңүзгө барганыңыз да жакшы деген ушундай чакырыктарды айтып жүрүштү да. Бул жаатта сиздерде кандай иш аракеттер болууда? Мисалы, азыр элдер мен билгенден түшүнүгү жакшы эле болуп калды окшойт деп ойлоймун да. Мына мобильный топ деп атпайбы? Биз мобильный ошо топко мен дагы мүчө болуп, врач болуп, ошо элдерге алдын алуу иштерин жүргүзгөнгө мен дагы катышып өзүм иштеп жүрөм. Ошол учурда мисалы үчүн мына июль айына чейин биздин мына Мырзаке зонасында элдердин арасында ишенбөөчүлүктөр өтө көп болуп, биз барганда анализ алайлык. Эми бул анализдердин баардыгы мамлекет тарабынан бекер болуп атса дагы, элдер тапшырбай, ошодон отказ кылышып, биз менен конфликт болуп, ушунчалык бизге кыйынчылыктарды жаратышты да. Эми мына ушул июль айынан баштап өтө курчуп кетти абал. Ошого байланыштуу элдер дагы уже аябай режимди жакшы сакташкандар болуп атат. Анын ичинде деле ушул эле учурда мына анализи оң чыгып калган учурда дагы көчөдө жүргөн элдер болуп атат. Эми негизи ошолорду дагы чакырып кетет элем. Өзү 14 күн үйүңдө тур дегенден кийин ошо 14 күн үйүндө туруп изоляция болуш керек да. Жакшы. Мына ушул аймактарга барып, ушул медициналык борборлорго барып калганыбызда, ушундай дарыгерлер менен маектешип калганыбызда айтышат, ушул бизде кадр маселеси бүгүнкү күндө кыйын болуп атат. Жаштар окууну бүтүп атат дейт, бирок алар шаарга умтулушат. Айыл жеринде ушул кадр маселеси, кыйынчылыктар бар деп айтып калышат да. Сиздерде кандай? Анан бүгүнкү пандемия учурунда дарыгерлер жетишип жатабы? Ушул боюнча айтсаңыз. Биздин ушул Мырзаке жалпы дарыгерлик практикалык борборундагы эң эле көйгөйлүү маселелердин бири ушул адистердин жетишпестиги деп мен баса белгилеп айтып кете алам. Анткени ушул азыркы күндө 53% дарыгерлер менен камсыздалды. Анын ичинен 33% 60-тан жогорку пенсиялык курактагы ага эжекелерди түзөт. Жаштардын келүүсү өтө аз. Ушул силер айткандай пандемия учурунда ушул адистердин жетишпестиги өтө чоң көйгөйдү алып келди. Анткени жашы курактагы, жогору куракта, 60-тан жогору курактагы эжеке агайларды заставить этип иштеткенге мүмкүн эмес. Ал өзү министрликтен дагы ушундай кооптуу курак деп алар кооптуу куракка кирип калды. Анан ушул күнүбүз ушул жаш жигиттерде, балдарда калды. Менде ушул 3 жигит, 1 кыз, ушу 4 кызым бири мобильникке жүгүрөт, кайра келип приемныйга отурушат, же бир ушундай абдан оор кырдаалда азыркы күндө иш алып барып жатабыз. Адистердин жетишсиздиги эң чоң маселе болуп кала берди азыркы күндө. Бул боюнча биз жанагы
кызыл зонага кирип иштөөгө дагы дарыгерлерим жетишпегендиктен координаторлорго, ошол область координаторуна кат жолдоп Шаят Төлөнбаевичке рахмат. Биздин координаторлорубуз дагы биздин проблемаларды абдан жакшы чечишип, жакындан жардам берип атышат. Сразу мага 2 кадрды жөнөтүштү. Азыркы күндө ошол Оштон барган дарыгерлер кызыл зонада иштеп жатышат. Демек, Ош облусуна карагандыктан Ош жергесинен дагы сиздерге жардамга дарыгерлер бар. Жакшы, анан ушул жаш кадрларды тартуу боюнча Мирбек мырза, балким сиздин оюңузду угуп көрсөк, эмнелер жасашсак болот? Мисалы, чындыгында элет элинин саламаттыгы дагы ар бирибиз үчүн бул маанилүү десем болот. Азыр мисалы элет жеринде ошол биз айыл жеринде да мындай жаңы бүткөндөрдүн баардыгы шарт жок. Ал жерде эми шаардагыдай мүмкүнчүлүктөр жок деп ал жака барышпайт. Бирок мен ошо жаштарга айтып кетерим да, негизи чоң шаарларда биз курактуулар мүмкүн операцияны өз күчү менен жасабай, ал жерде ошо бөлүм башчылары менен кошо жасашкан учурлар баардыгы эле ошондой болот. А бирок бизге окшогон жаштар бара турган болсо айылда, алар өздөрү самостоятельно операцияларды эрте жасашып, оор больнойлорду ошол жерден эрте кабыл алышып, эч кимге таянбастан аракети менен алдыга жылсаң болот да. Ошон үчүн айыл жерине барсаң дагы мындай өсүү аябай жакшы болот да. Урматтуу теле көрүүчүлөр, ардактуу ЛФМ радиосунун угармандары, бүгүнкү чыгарылышыбыздын темасын эсиңиздерге сала кетсек, элет элинин саламаттыгы деген теманын алкагында маектешип жаткан кирбезибиз. Эгерде дал мына ушул тема боюнча сиздерде кандайдыр бир суроолор болсо, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланыштын телефондор 032 22 код аркылуу 557 32 жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт. 0508 87 88 97 номери. Мейгизге кайрылып келсек, дал мына ушул COVID-19 илдетин дарылоодогу ийгиликтер, кандай дарыладыңыздар, ушулар боюнча айтып берсеңиз. Мына азыр ушул ковид илдети жайылып баштагандан баштап эле телевидениеде болобу, башка гезит журналдарда болобу, антибиотик колдонбогула деген чакырыктар өтө көп болот. Антибиотик эч качан вирусту өлтүрө албайт. Ошон үчүн үй шартында же болбосо өзүм билемдик кылып ошол дарыларды алуу болбойт деп мен баса белгилейт элем. Себеби дегенде бул илдет организмге киргенден кийин 5-6 күндүн ичинде организм өзү күрөшүп, мисалы ар бир эле мынау чет сырттан кирген бизде оор козгогучтар 36 градуста булар аябай көп мындай өрчүгөнгө жакшы шарт түзүлөт. 37-38 градус болгондо алардын жашоосу уже ага чыдай албайт дагы өлүүгө дуушар болот да. Биз ошол коркунучтуу илдет пайда болду деп өзүбүз эсептеп алып эле алдын алып эле антибиотик, мисалы үчүн сефтриаксон алып атат, сефазолин алып атышат. Өзү билип дары-дармектерди колдонуп атышат. Ошодон улам анан бул 5-6 күн организм өзү күрөшүп, ошону өлтүрүш керек болгон болсо, ал дарыны алып атып, наоборот ошол организмдеги иммунитетти бул тоскоолдук кылып токтотуп коюп атат дагы. Улам ал оору өтүшүп кетип атат. Ошон үчүн биздин эң чоң мынау өтүштүрө алуубуздун чоң күнөөсү ошол өзүбүздө болуп атат да. Антибиотик албаш керек деп айтабыз. Анан эгерде антибиотик алыш керек болгон учурду дарыгерге кайрылыш керек. Дарыгер анан сен муну алышың керек, муну албашың керек деп туруп, баягы чувствительность антибиотик деген атайын лабораториялык изилдөөлөр болот. Ошолорду алып туруп, анан ошонун негизинде анан алып берсе, бул эффективдүү болот. Ага чейин өз алдынча колдонуу такыр болбойт. Ошол эле учурда алып атканда 5-6 күндөн көп убакытта болуп калса, анан кийин дарыланууга антибиотиктер кошулат. Себеби уже экинчи инфекция кошулуп калбашы үчүн гана берилет булчу. Ошону айткым келет. Анан парацетамол мисалы үчүн ошол дене табын түшүрүү үчүн ошолорду колдонуп турса болот.
эми бул профилактикалык негизде айтып атам да. Анан баягы канды суюлтуруучу каражаттар, аспириндин ряддары, аспирин, тромопол, ошо кардиомайн ушуларды ичип турса болот. Анан көбүнчө бул ооруда тер дейт экен адам, аябай көп тер чыккандыктан организмдеги суюктук сыртка билинбестен чыгып кетип, кан коюланат экен дагы, адамда ошол тромб пайда болуп атат деген азыркы илимдер доказать этип атат. Ошон үчүн суюктукту көбүрөөк ичиш керек. Канчалык көп ичсеңер, ошончолук пайда болот деп айтып кетем да мен. Жакшы. Демек, үйдө дарылануу бул таптакыр туура эмес. Анан ошол эле учурда коронавирус инфекциясында антибиотиктерди дагы өз алдынча алган бул туура эмес. Качан антибиотик берилет дегенде, бул балким ушул пневмонияга өткөн учурда, ушул боюнча айтып берсеңиз. Ошол айтып атпаймынбы? Мисалы үчүн оору жуккандан 5-6 күндөрү, азыр мына 5-7 күндөрү температурасы бийик бойдон туруп, жанагы эле парацетамол, ибупрофендерди ичкенде эч кандай эффект бербей турган болсо, андан кийин анан ошол жөнөкөй гана жанагы сефтриаксон уже 3-чү поколениедеги антибиотиктер да. 4-чү, 5-чи менен уже антибиотик токтойт. Жөнөкөй антибиотиктерди колдонсок болот. Азитромицин деген антибиотиктер, амоксициллин, ушул таблетка түрүндө гана колдонуп туруш керек. Анан эгерде ал жардам бербей турган болсо, ошо адистер менен биз айтпадыкпы башындачы. Семейный үй бүлөлүк дарыгерлер ошол оорулууну телефон аркылуу байланышып сурап турат депчи. Ошол дагы чоң жардам берет да. Адистер менен байланышпагандыгы үчүн дагы биздик өтүшүп кетет. Эгерде ошол үй бүлөлүк адис менен байланышып тез кабар алып турган болгондо дагы ал өтүшүп кетпейт да. Жакшы, бизге келген суроолорду жалпылап бере турган болсо, мисалы, бул коронавируска кабылганда көбүн эсе вирус ушу дем алуу жолдорунда туруп, анан кийин өпкөгө барат экен деген ушул маалыматтар айтылып жүрөт. Мына ушул учурда дейт, биз кандай дары-дармекти ичкенибизде дейт, ушул жок болуп кетет вирус дейт, өпкөгө барбай эле деген суроону калтырыптыр да, же болбосо өзүнөн өзү да жок болуп кетиши мүмкүнбү? Жогоруда сиз айттыңыз да. Мирбек мырза. Өзү азыркы биздин мына практикабыз көргөзүп атат. Өзүбүздүн арабызда деле эч кандай оорунун белгилери жок адамдар анализ тапшырылганда анализден оң ошол чыгып калып положительный. Ошонун негизинде ал оорулук катары эсептелинип, изоляцияга алынып атат. Бирок ошол учурда деле эч кандай симптомдору жок, өтүп кеткен учурлар аябай эле көп кездешип атат, арабызда бар. Жакшы. Мына ушул көпчүлүк элдердин эмеси ушул оору өтө тереңдеп кетпесе деген максатта үй шартында дагы ар кандай ыкмалар жасап жатышат да. Мисалы, ысык суу менен тамакты чайкап, соода кошулган, соодан кошулган суу менен чайкап, туз кошулган суу менен чайкап жатышат да. Бул жаатта кандай жооп берет элеңиз дарыгер катары? Ушул вирус мына биз дем алуучу верхний дыхательный пути деп коет. Ооз көңдөй менен мурун көңдөйүндө 3-4 күнгө чейин жашайт экен. Ошон үчүн буларды бат-баттан жууп чыгарып туруу өтө эффективдүү ыкма деп эсептейм мен. Ошол учурда ушул оозду жана мурунду ошондой чайкап турууну сунуштайм да мен. Протоколдо дагы бар. Жакшы, телекөрүүчүдөн суроо келиптир, саламатсыздарбы? Илдет менен күрөшүп жатканда дейт, бетап кандай тамактаныш керек деген да суроо калтырыптыр да. Чындыгында кандай тамактарды жеген жакшы? Ошол боюнча айтып берсеңиз. Жакшы суроо экен, бирок мисалы азыр бул ооруга көбүнчө баягы мурда өнөкөт оорулар менен ооруп жүргөн оорулар менен ооругандар көбүрөөк чалдыгып, ошолордун өнөкөткө мына азыркы осложненияга келип атат да. Ошон үчүн мен айтат элем, бул мисалы гипертония оорусу менен ооруп жүргөн болсо, мурда кандай кан басымы көтөрүлүп жүргөндө ошол куурулган тамакты жебе деген болсо, дагы деле ошол нерсени карманыш керек. Сахарный диабет, кант диабети менен ооруган болсо, анда кандай диетада жүргөн болсо, дагы деле ошондой гана диетаны сактоо керек. Буда өзгөчө моундай жеш керек деген диета азырынча жок. Мына ушул илдет менен күрөшүүдө дары-дармектер жөнүндө айтып берсеңиздер, жетиштүүбү стационарда? Ошол эле учурда
жасалма дем алуудуруучу аппараттары, медициналык жабдыктар дагы жетиштүү. Ушул боюнча. Азыркы учурда бизде ушул пандемия башталган күндөн баштап биздин министрлик тараптан, биздин аймактык мамлекеттик камсыздандыруу фонду тарабынан эч кандай жумуш башка жумуштардын баары токтотулуп, ушул эң негизги багыт дары дармек менен камсыз кылуу, жанагы коргонуучу каражаттар менен камсыз кылуу, медициналык жактан жабдыктар менен толугу менен камсыз кылуу багытында иш алып барууну өтө катуу талаптарды коюлган. Ошонун негизинде биз азыр байма-бай жанагы мамлекеттик сатып алуулар порталга жайгаштырып, дары-дармектерди азыркы күндө жетиштүү алып берип жатабыз. Биздин коргонуучу каражаттарыбыз дагы азыркы күндө запастарыбыз дагы кеңири. Андан сырткары бизге абдан мен ушул учурдан пайдаланып биздин Мырзаке зонасындагы жаштар коому, ар түрдүү курактагы мектепти бүткөн балдар ушу уюшумдуулуктарын көргөзүп, ынтымактуулуктарын көргөзүп, бизге жакындан жардам көрсөтүп, гуманитардык жардамдарды байма-бай берип келатышат. Мен учурдан пайдаланып аларга ыраазычылыгымды билдирип, дагы бир жолу иштеринде ийгиликтерди каалап, ушундай ынтымакчылык бардык жерлерде болсун деп, ушул илдетти ушу батыраак ушул илдеттен кутулалы деп ушул балдардын, биздин жарандардын жасаган эмгектерине таазим этип кетет элем. Бизге ушул күндө 1.600.000 ашык дары-дармектер келип түштү гуманитардык жардамдан. Ошол эле учурда 1.300.000 жакын медициналык жабдыктар бизге алынып келинди. Андан башка дагы бир өзгөчө баса белгилеп айтып кетүү керек. Биздин 2 тез жардам машинебиз 2004 жылдан 2008 жылдардагы автоунааларыбыздын абдан эскилиги жетип, мобильный бригадалар только ушул скорый машиналар менен жүрүп жаткандыктан, тоонун башында, айылдын башында, жерлерде абдан көп жүрүштөр болгондуктан, ушу эски машинелердин ушу иштен чыгып бизге абдан көп көйгөйлөрдү жаратты эле. Биз жакында ушул жаштар Мырзаке жаштар коомунун атынан бир 500.000 сомдук бизге степ үлгүсүндөгү автоунааны тез жардам кылып бизге белекке беришти. Андан дагы бир жараныбыз чыгып, өзү кол кабыш кылып, жанагы чакыруучу сирена деп коебу, ошондой звукоусилительдеринен бери койдуртуп берип, өзүнүн личный жанында каражаты менен ушул машинебиз азыр абдан жакшы жардам берип бизге төрөттү, жанагы патологический течение беременности, ушум ооруларды транспортировка кылганда бизге абдан чоң жеңилдиктер болуп жатат. Демек, дарыланууда дары-дармектер акысыз сиздер тарабыңыздардан, өкмөт тарабынан? Акысыз. Ушул күнгө чейин мен мындай толук айтып кете алам. Толугу менен акысыз дарыланып, бөлүмүбүздө дагы, күндүзгү стационарларыбызда дагы акысыз дарылануу жүргүзүлүп жатат. Мына ушул коронавирус инфекциясы менен күрөшүп жатып, башка бейтаптар, башка инсандардын саламаттыгын унутуп калбадыкпы деген дагы суроо жаралат да. Айтайын дегеним, мисалы, айыл жергесинде кооптуу курактагы ата-энелерибиз бар дегендей, алар мисалы жыл сайын дарыланууга же болбосо ар 6 ай сайын дарыланууга жатып туруш керек да. Бул жаатта кандай болду да? Мисалы сиздер бүгүнкү күндө стационарга оорукананы берсеңиздер. Биз эми атайын жанагы ковид внебольничный пневмониялар жаткыруу үчүн атайын жай уюштурулуп, ал жерде орундуктар даярдалган. Андан сырткары бизде жаңы ооруканабыз болгондуктан ал жакта кадимкидей ооруларды кабыл алуу, дарылоо жүргүзүлүп жатат. Но айта кетүү керек, мурдагы акыбалдагыдай эмес. Конечно, ал жерде негедир азыр
мындай баягы барып жаткым келип жатып келейин деп келген оорулар жок. Өтө өтүшүп кетип, ушундай жатыш керек болуп, дарылаш керек боло турган ооруларды биз отказ бербей, бар жогун дарылап, анан көбүнчө амбулатордук деңгээлде дарылоолор жүргүзүлүп жатат. Биздин азыр төрөт бөлүмүбүз иштеп жатат, балдар бөлүмүбүз иштеп жатат, хирургический оорулар бөлүмүбүз иштеп жатат. Азыр муну специалисттеримдин бошобой жаткандыгынан гана мен бир 2 жумадан бери азыр хирургиялык ооруларды кабыл албай жатабыз. Но буга чейин кадимкидей бул бөлүмдөр дагы иштеп, элге жакындан жардам берип келишти. Мына ушул хирургия жаатындагы жасаган ийгиликтер жөнүндө айтып берсеңиз, Мирбек мырза. Биз Үзгөн районунан 12-13 километр алыс аралыкта жайгашканбыз. Ошон үчүн бул Үзгөндө бул баягы врач катары же болбосо медиктерге жукпай калат деген түшүнүк жок экен, баардыгыбызга бирдей жугат экен. Ошон үчүн Үзгөн районунун роддому жабылып калган учурлар болуп атат, хирургиясы жабылып калган учурлар болот. Ал жерде ошол сотрудниктер өздөрү ооруп калган үчүн жабылат. Ошондо 14 күн созулуп калат да. Ошол учурда биздин хирургия, биздин роддом көмөк көргөзүп, райондук деңгээлде кандай операциялар болгон болсо, ошолордун баардыгын өзүбүздө жасап, Үзгөн районунда ошол адистер менен биргеликте өзүбүздө кесаревалар жасалды, чоң операциялар ошол өзүбүздө жасалып жатты да. Жакшы, бул сиздердин жетишкендигиңиздер десек болот да. Кийинки суроо телегөрүштөн келиптир. Саламатсыздарбы дейт, пневмония менен оорудум дейт, 1 ай болуп калды дейт. Бирок мен ойлойм дейт, ушул дагы мен дагы оору жугузуп койбоймбу деген ушундай кооптонуу бар дейт да. Биз азыркы күндө Бат-Баттан, Бишкектен, Оштон онлайн системасында окуулар жүрүп атат. Ошол эми биз өзүбүз айта албайбыз, бирок профессорлор бизге лекция өтүп атканда, бул оору азыр ушундай жыйынтыкка келип атышат. 1 жумадан кийин, адамга жуккандан кийин, экинчи адамга жугуусу төмөндөйт экен. Ошого байланыштуу ал адам жугузбайт. Кийинки суроо. Саламатсыздарбы? Мен пневмония болуп сакайдым дейт. Бирок дейт, тамагымдан дейт жөтөл кетпей атат. Рентген анализдерим дейт бүт таза чыкты дейт. Кандай кеңеш бересиз деген суроо. Бул азыр клиникалык протоколдордо келип жатат да. Именно стационардан сырткаркы пневмония оорусу менен ооругандарды реабилитациялоо боюнча. Ушул маселе бизде бир аз аксайт деп айтып келе алам. Анткени биздин эле зонада эмес, бардык жерлерде деп айтып келе алам. Анткени бул оору ушул баягы статистикалык маалыматтарга да таяна турган болсок, минимум 3 ай, максимум 6 айларга чейин бул оорудан полностью арылып кетүү маселеси андай болбойт экен да. Бул оору менен акырындык менен ушул жөтөл калат, акырындык менен өпкөдөгү болгон изменениялер бар жогу акырындык менен кетет экен. Ошондуктан ошол дарыгерлер сунуштаган дарыларды ичип туруш керек. Жанагы айтып атабыз, дем алуу гимнастикаларын постоянно жасап туруш керек, суюктуктарды көп ичип туруш керек деген көптөгөн бардык средства массовый информацияларда да берилип атат. Ушул нерселерге көңүл бөлүп, мындай кандай десем, эми кыргызча таба албай калдым, духом не надо падать. Ушул эрежелердин үстүнөн иштеп, өзүбүздү өзүбүз реабилитациялашыбыз керек. Жакшы, маанайды түшүрбөй, жакшы маанайда. Маанайды түшүрбөй, көпчүлүктөрү ушул ооруну мындай стигматизация кылып салышты да, мындай жашырышып, өтө коркунучтуу, айтышпай, анан кийин ооруп чыккандан кийин да ушундай бекинишип, мындай депрессияга кирип кетип аткан учурлар абдан көп кезип атат да. Мен мындай сурамжылаганыбызда, ушундай өзүбүздүн жакындарыбыздан, тууган уруктарыбыздан сураганыбызда ушундай маселелер көп болуп атат. Мен айтат элем, бул оорудан акырындык менен айыгат, акырындык менен сакаят. Мына сиз айткандай өзүнүн маанайын жогору көтөрүп, ушундай жашоого алдыга умтулуу керек. Жакшы, ушул жаатта да суроо келиптир. Мирбек мырза, балким толуктоо жүргүзүп бересиз.
мисалы ушул оорудан кийин дейт спорт менен машыкса болобу, кээ бирлерди көрүп атабыз, мисалы тоого чыгып атышат, тердешим керек экен деп кээде чуркап атат акырындап, мен ушул толук калыбына келейин деген максаттачы. Ошол учурда телекөрүүчүбүз мындай сен суроо калтырыптыр, ушул дарыланып бүткөндөн кийин дейт кымыз, саамалдарды ичип турсак болобу деген дагы суроону калтырыптыр да. Эми бул боюнча кандайдыр бир кымыз муну жакшы кылып же жаман кылып деп айтыштан алысмын, бирок ошол эле учурда кымыздар эч качан зыян болбойт. Аны ичсе адамга пайдадан башка зыяны жок. Ал иммунитетти көтөрөт. Ошол колдонсо болот. Анан мен айтып кетерим чуркоо боюнча. Азыр биз жайдын күнү болсо деле эрте менен эрте же болбосо кеч киргенден кийин абанын муздактыгы байкалып атат да. Бул бир аз кооптураак. Ооруну муздак аба кайрадан алып келип коюшу мүмкүн деген божомолдор бар. Ошон үчүн муздак абада чуркоо, башка нерселерди кылуу бир аз кооптураак да. Кантип калыбына келтириш керек анда? Акырын басыш керекпи, кандай? Эми азыр таза абада, мисалы үчүн азыр маска менен жүрө турган болсоң, маскада дагы аба жылууланып өтөт. Адам мурду менен дем алып, ооз менен демди чыгарыш керек. Ошол ыкма менен көбүрөөк дыханияны, мисалы үчүн дем алууну сактап туруш керек. Мисалы үчүн 30 секундка чейин мурдуң менен дем алып, өпкөнүн ичинде деген аралыкта 30-40 секундка чейин сактап, кайра чыгарып, кайра ушундай ыкмаларды көбүрөөк колдонуш керек. Жүгүргөнгө караганда ушул ыкма көбүрөөк жардам берет деп айта алам да. Басуу, жай гана басуу. Айрым бир адистердин айтымында, мисалы дем алууда да курсак менен дем алган бул өпкөнүн иштешине өзгөчө жардам берет деп дагы айтып калышат да. Бул соңку суроолордун бири кадр маселеси, кадрлардын тажрыйбаларын өстүрүү боюнча бул жаатта кандай иш-аракеттер жүрүп жатат? Азыр бизге ушундай кооптуу мезгилде бардык тараптан колдоолор, бардык тараптан бизди мындай стимул бергенге аракет кылып жатышат. Кечээ эле бир кат келди. Адистериңерди переспециализация кылганга. Мындан бир 2 ай мурун дагы алышкан болчу. Пульмонология боюнча, пульмонолог дарыгерин даярдоо боюнча, реаниматолог дарыгерин даярдоо боюнча биз сунуштарыбызды бергенбиз, список бергенмин мен дарыгерлеримдин. Мына ушу жакынкы арада ошол окутуулар биздин өзүбүздүн жанагы адистерди кайра даярдоо квалификациялыгын жогорулатуу филиалыбызда жүргүзүлүп өкмөкчү болуп турат. Кудай буйрса, биз дагы жакынкы арада ушул дарыгерлерибизди 2-чи, 3-чү ушундай кош специализацияны дагы бергенге туура келип жатат. Анткени мына кийинки келип жаткан 2-чи волна деп атабыз, ошондой учурларга дагы биз толугу менен даяр турушубуз керек болуп атат. Ал учурларда эгер оорураак өтө турган деген мындай болжомолдор болуп жатат, ошол учурга биз эң негизги реанимация, жандандыруу ишин жакшы билген реаниматологду даярдашыбыз керек болуп атат. Өпкө ооруларын жакшы билген пульмонолог дарыгерлерин даярдап турушубуз керек болуп атат. Кудай буйрса, мунун үстүнөн иш алып барабыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Буйбатма Кудайбердиева Мырзаке жалпы дарыгерлер практикалык борборунун директору жана ошондой эле Мирбек Ботоханов Мырзаке жалпы дарыгерлер практикалык борборунун директорунун орун басары, дарыгер, ортопед, травматолог болду. Сиздерге рахмат айтабыз. Убакыт бөлүп жалпы жүргүзүп жаткан иштериңиздер, элдин саламаттыгы үчүн жасап жаткан аракеттериңиздер жөнүндө кенен айтып бериңиздер. Дайыма эл кызматында болуңуздар, оору сыркоодон алыс болуңуздар, ийгиликтер болсун. Ушуну менен ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча, радио аркылуу угушканча сак саламатта туруңуздар.